Балдарга арналган салтанат Талас ресторанында өткөрүлдү. Жаңы жылдык салтанатка Талас шаарынын жана Талас районунан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн жана майыптыгы бар 100дөн ашык бала чакырылып, алар ата-энесинин коштоосунда келишти. Жаңы жылдык бала аты майрамы кыргыз эстрада жылдыздары Назира Жетигенова жана Айсалкын Эсенбекованын шаңдуу өрү менен ачылып, балдар ойноп, бийлеп чер жазышты. Ушундай депутаттар ушундай балдар аярлуу катмарына майрам түзүп берип аткандарына рахмат. Азыр аябай майрам жакшы болуп атат, балдар көңүлдүү отурат. Азыркы келип берген ырчыларыбызга рахмат. Ушинтип балдардын маанайын жакшы көтөрүшүп атат. Ыраазыбыз. Балдарга ушундай көбүрөөк камкордук керек. Мындай аярлуу балдарга арналган жаңы жылдык майрам 2-чи жылы өтүүдө. Иш-чараны уюштуруу жагын шаардык кеңештин төрагасы Адылбек Жусупбеков жана социалдык камсыздоо башкармалыгы колдоого алган. Атайын ушул жаңы жылдык балатыны мүмкүнчүлүгү чектелген уул кыздарыбызга бүгүн шаардык кеңештин депутаттары менен биргеликте өткөрүп жатабыз. Не деп калап кетермин? Ушул биздин бөбөктөрүбүз келаткан жылы жаратканыбыз шыпасын берип, ден соолук берип, ден соолуктары чыңалып кетсин. Жана ушу ата-энелерине дагы келаткан жылга жакшылыктарды жана ийгиликтерди каалап кетмек. Иш-чаранын жүрүшүндө майрамга келген ар бир балага уюштуруучулар белектерди тапшырышты. Биздин ыйык балдарыбызга жаңы жылдык маанай тартуулап атабыз. Ушу Талас шаардык кеңешинин республика жана Кыргызстан партиясы бүгүн ушу балдардын маанайын көтөрүп, ушуларга жаңы жылдык белектерди жана ушу шаардан келген биздин жылдыздарыбыздын ырлары менен көңүлдөрүн көтөрүп атабыз. Буларга ушу бекем ден соолук, келе жаткан жылыбыз Кудай Таалам шыпасын берип, ден соолуктары жакшы болсун. Жана ушуларды багып аткан ата-энелерине терең таазим этет элек. Оюн күлкүгө толгон иш-чарага балдар гана эмес, аларды коштоп келген ата-энелери да кубанып, уюштуруучуларга ыраазычылыктарын билдиришти. Бурмакан Осмонбекова Арал айылынан уулун алып келген. Жаңы жылдын алдында мынтип аярлуу балдарды камкордукка алып, мээримин төккөн инсандарга көзүнө жаш алып ыраазы болуп турган чагы. Кечени уюштуруп берген жалпы жамаатына чоң ыраазычылык билдиребиз. Жалпы эне аталардын атынан азыр убактылуу мүмкүнчүлүгү чектелип турган балдарыбыздын келечектери кем болсун, ушу айтылган каалоо тилектери баары кабыл болот деген ойдобуз. Ушу кечеге биз чакыргандарына чоң рахмат. Мен ушу кечеге келсемби, келбесемби деп атып көп ойлонуп келдим. Анткени мындай ыңгайсыз да болосун да негизи. Анан кийин ушу жөн жерден эле мындай адамдар боло бербейт. Ар бир адам ушундай депутат же чоң эмедечи ушу адамдардын каалоо тилегинин баары кабыл болот деген ойдо келдим да. Ошолордун баары кабыл болуп, балдарыбызга батасы тийип, ошо жакшы болуп келет деген үмүттөбүз. Жаңы жылдык майрамда балдар көңүл сыртында калбай, белектерди алгандарына кубанышты. Сыймык Барманов, Мелис Элебесов, Зина Акматова, Талас шаары.